Мындан ары Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы регион жана 7 канал телеканалдары кызматташтыкты баштайт. Аталган каналдардын жетекчилери жана өкүлдөрү бүгүн УТРКнын имаратында расмий жолугушууга чогулуп, кызматташуунун ар тараптуу маселелерин талкуулашты. Сюжеттерди алмашуу, контент алмашуу маселелери мына ушул жактан бир топ бүгүн бир столдо отуруп сиздер менен баарлашууну чечтик. Куш келипсиздер. Эмне дейбиз, бүгүнкү жолугушуудагы ирети менен сүйлөшө беребиз. Тараптардын биргелешкен максаты өлкөдө маалыматтык саясатты уюшкандыкта жүргүзүү жана өлкө аймагындагы медиа мекемелеринин ишмердүүлүгүн колдоо негизинде болмокчу. Ошондой эле калкка маданий, агартуу, заман талабына ылайык ар тараптуу көрсөтүүлөрдү даярдап чагылдыруу, кызматташтык аркылуу маалымат таратуунун эффективдүүлүгүн көтөрүү максаты коюлган. Бул меморандумду түзүү менен же болбосо биргеликтеги контент даярдоо менен биз Кыргызстандагы ошо маалымат саясатында, маалымат айдыңында бирдиктүү бир саясат жүргүзөлү деген негизги максатыбыз. Анан эми чындыгында УТРКнын мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Ар бир региондо, ар бир область, шаарда бөлүмчөлөрү бар, кызматкерлер иштейт. Ошол эле мисалы бир Баткендеги бир жакшы окуяны, же болбосо бир Нарындагы, Таластагы окуяларды биздин мүмкүнчүлүгүбүз, колубуз жетпеген ошо УТРКнын журналисттер аркылуу, УТРКнын техникалык мүмкүнчүлүктөр аркылуу алып биз ошо өзүбүздүн каналдан жарыялап турабыз. Өзү негизи азыркы учурда биздин элибизге дүйнөлүк болуп жаткан жалпы кырдаалды эске алганда биринчи кезекте азыр Кыргызстандын аймагында кандай гана жекелик түрүнө карабастан маалымат кызматын аркалап аткан телевидение болобу, сайттар болобу, радиолор болобу, биринчи кезекте азыркы учурда элибизге туура так маалыматты жеткирүү милдети турат. Азыр мындай ушак айын же бир туура эмес маалыматтарды берүүнүн кооптуу экенин, туура эмес экенин эл журтубуздагы өзү дагы баардыгы билип түшүнүп турат. Ошондуктан эми мен ойлойм, мындан ары ошол элибизди так маалымат менен камсыз кылууда дагы биздин мына мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейди деп ойлойм. Расмий жолугушуудан кийин аталган телеканал жетекчилери атайын келишим бекитилген документке кол коюшту. Тараптар телекөрсөтүү программаларын жайылтуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү аракетинде. Өнөктөштүктү андан ары чыңдоо үчүн ар кандай идеяларды ишке ашырууну жолго коюшмакчы. Өнөктөш катары дагы мындан ары кызматташуу келишимине кол коюлду. Бул дегендик, бул мисалы үчүн биздин корпорациянын башка телеканалдарга, жеке менчик ушундай бир медиаларга караганда мүмкүнчүлүгүбүз кеңири. Биз ошол өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктү башка телеканалдар менен бөлүшүүгө кызыктарбыз. Анткени Кыргызстандын өзүнүн маалыматтык саясаты, улуттук идеология багытында жасалып аткан аракеттердин бардыгы тең биздин калың кыргыз элине жетип турушу керек. Мына ошол калың кыргыз элине жеткире турган негизги контенттер биздин улуттук корпорацияда жасалгандыктан биз ошол жасаган продукциябызды жеке телеканалдар аркылуу, башка медиалар аркылуу дагы элге жеткирүүгө өзүбүз дагы кызыктарбыз. Андан тышкары регион телеканалы менен Кыргыз спорт телеканалы да кызматташтыкты баштады. Мындан ары эки канал спортту маалымат жактан өнүктүрүүдө, калкты спортко кызыктырууда биргелешип ишмердүүлүк жүргүзөт. Кызматташтык үчүн аталган телеканал жетекчилери келишимдер бекитилген документке кол коюшту. Биздин максатыбыз Кыргызстандагы болуп жаткан спорттук иш-чараларды мындан да нары элге мындан да көп жайылтуу. Ошон үчүн деген бул келишимдин мааниси чоң. Эмне үчүн дегенде биздин өзүбүздүн ресурстар бар, Кыргыз спорт ТВ каналынын, регион ТВнын өзүнүн ресурстары бар. Демек, эгерде биз чогуу биримдикте иштеп туруп ошол иш-чараларды көрсөтсөк, ошол маалыматты Өткөн мырза айткандай биздин өзүбүздүн аудитория бар дейт, сиздин өзүңүздүн аудиторияңыз бар дейт. Ошондо биздин баягы биргелешкен аудиториябызга бирдей таратсак, ошондо маалымат балким жакшыраак жетеби дейм да, көбүрөөк жайылабы и кыргызстандыктарга батыраак жетеби. Ошон үчүн баягы бул келишимдин эң негизги мааниси менин оюмча биздин ресурстарды, биздин мүмкүнчүлүктөрдү биргелештирип, ошол маалыматты кененирээк жайуу деп ойлойм. Мындан ары тараптар кызматташуу аркылуу спортту маалымат тараптан өнүктүрүүгө биргеликте күч жумшашат жана айрыкча футбол оюндарын коомчулукка жеткиликтүү шартта жайылтуу багытында активдүү кызматташууга басым жасалат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.